Саламатсыздарбы, урматтуу Европа сырлары каналынын катталуучулары, кайрадан биздин каналга кош келиңиздер. Бүгүн сиздер менен абдан маанилүү бир темада сүйлөшкүм келип жатат. Бул албетте Европада кыргыздар тууралуу. Негизи акыркы күндөр Европага кыргыздар көп келип жатабыз. Ар кандай себептер менен көбүнчө азыр жумушка да келе башташты. Ошондуктан Европага келген кыргыздар бул жактан эмне үчүн кыйналып жатышат, ушул темада сүйлөшөлү. Сөздү баштаардан мурун сиздерге эскерте кетсем, каналга катталууну унутпаңыз. Эгерде каналга каттала эле болсоңуз, анда айта кетейин, биздин каналдын эң биринчи максаты бул кыргыз тилинде Европадагы жашоо тууралуу айтып берүү, сиздерге пайдалуу маалымат жеткирүү. Ошондуктан биздин каналды колдоп койсоңуз абдан ыраазы болобуз. Чыккан видеолорду көрүп, бөлүшүп, ошондой эле өзүңүздүн ой пикириңизди жазып турсаңыз эң сонун болот. Урматтуу көрүүчүлөр, негизи сөздү баштаардан мурун түшүндүрө кетсем, эмне үчүн бул видеону сиздерге сунуштап жатам. Себеби мен өзүм Польшада жашаганыма 8 жыл болду. 8 жылдан да өтүп калды. Европада жашап жүргөн кыргыздар менен сүйлөшүп, алардын ойлорун угуп, ошондой эле бир гана Польшада жашаган эмес, Европанын башка өлкөлөрүндө жашаган кыргыздар менен да сүйлөшүп, анан ар кандай ойлорду уктум. Ошентип баарын жыйнап, натыйжалап, анан бир ойго келдим. Ошол өзүм оюм менен сиздерге бөлүшө кетейин. Кандай кыйынчылыктар кыргыздарды кыйнап жатат. Албетте биринчи мен климаттан баштагым келип жатат. Анткени кыргыздар келгенде Европанын климатына көнө албай көп адамдар депрессияга болушат. Ошондой эле ооруп да калган кыргыздар бар. Анын себеби Европадагы климат Кыргызстандын климатынан көчөлөнүп турат. Бул жакта көп жамгыр жаайт, ошондой эле нымдуулук, кышында дагы Европанын көп мамлекеттеринде кар жаабай, жон гана жамгыр жаап, көп учурда бат эле саат 3-тө караңгы кирип калат дагы. Анан ошол нерсе кыргыздар үчүн абдан кыйынчылыкты жаратат. Жалпысынан эле Европада күн көп чыкпайт, күндү көп көрбөйбүз. Мисалы, октябрь айынан баштап жамгыр жаап баштаса, майга чейин жамгыр жаап тура берет. Жайдагы абдан кыска убакыт гана берилет, кыска убакыт гана болот. Ошол дагы кыргыздарды кыйнайт. Анткени кыргыздар албетте биз күнгө көнгөнбүз жана ошондой эле 4 сезонду баары ар дайым жаз, күз, жай, кыш деп баарын көрүп көнүп калганбыз. Ошондуктан дагы Европага келген кыргыздар кыйналып жатат. Урматтуу көрүүчүлөр, кийинки пунктка мен маданият деп койдум. Себеби маданият деген сөз көп нерсени камтыйт эмес. Сиздерге түшүнүктүү болуш үчүн мен сиздерге бир нече мисал келтирейин. Мисалы, бул биринчи адамдардын мамилеси. Албетте европалыктар кыргыздардан көп жеринен айырмаланат. Биринчи эле айырмачылыгы бул европалыктар өтө жабык болушат. Ал эми кыргыздар ачык болот экенбиз. Мен ошол мисалы Кыргызстанда жашап жүргөндө бул нерсе мага билинген эмес, бирок Европага келгенден ал нерсе абдан сезилди. Мисалы, кыргыздар биз баардык темага ачык сүйлөшүп көнүп калганбыз. Мисалы, жумушта иштеген коллегаларыбыз менен канча балаң бар, күйөөң эмне жумуш аткарат жана ошондой сыяктуу эле ушул адамдын өзүнө тиешелүү жеке суроолорду берип кыргыздар көнүп калган. Ал эми Европада андай эмес. Жада калса бир жумушта 10 жылдап иштеп жүрүп, бири-бири тууралуу эч нерсе билбеген адамдар абдан көп. Ошондой эле Европада айлык акы тууралуу эч качан сүйлөшкүлөрү келбейт. Ойлошот, бул адамдын жеке жашоосу, ошон үчүн кийлигишүүгө болбойт деп. Анан дагы бир байкаган нерсем, бул Европада бири-бирине көп жардам беришпейт. Мисалы, Кыргызстанда жумушта бир жумушту бүтө албай калса, ошол жердеги адамдар баары чогулуп ошол жумушту бүтүрө калышат дагы, анан баары жумуштан чогуу чыгып кетишет. Ал эми Европада болсо, сен жумушуңду бүтпөй атасыңбы, демек сен ошол жумушка өзүң жоопкерчиликтүүсүң, ошол жумушту өзүң гана бүтүрүп кетесиң. Ал эми калган адамдар жумушун бүттүбү, ар ким өз убагында чыгып кете берет, сага эч ким жардам бербейт. Ушундай кичинекей нерселер, бирок айырмачылыктар абдан көп. Ошол жактан дагы жаңы келгенде кыргыздарга абдан кыйын болушу мүмкүн. Анткени ал адамдарды түшүнбөйсүң, эмнеге мындай кылып жатат, эмнеге сүйлөшкүсү келбейт деп бизге жат көрүнүшү мүмкүн. Ошондуктан бул нерсени дагы эгерде Европага келип иштейм десек, бул нерсени эске алып койсок, кичине жеңилирээк болот деп ойлойм. Дагы бир айта кете турган нерсе, мисалы Европадагы коомдук жайлардагы такыр башкача иштейт Кыргызстанга салыштырмалуу. Мисалы, базар күндөрү дүкөндөрдүн баары жабык болот, базарлар иштебейт. Ал эми кыргыздар биз албетте көнүп калганбыз. Жекшемби күнү базарга барып, ала турган нерсебизди алып, жана ошол күнү дүкөндөрдү кыдырганга, ушундай нерселерге көнгөнбүз. Ал эми Европага келгенде бул жакта баардык мамлекеттерде дээрлик бардык мамлекеттерде жекшемби күнү эс алуу керек, үй бүлө менен убакыт өткөрүү керек деп ойлошот дагы. Ошондуктан
баардык коомдук жайлар жабык болот. Ошондой эле эгерде мисалы мамлекеттик ишканаларга барам, документтерди бүтүрөм десеңиз, анда дагы кичине тоскоолдук болот. Себеби жума күндөрү, пятница күндөрү дагы эрте эле баардыгы жабылып калат, банктар дагы жабылып калат. Анан өзүңдүн жеке иштериңди бүтүргөнгө кичине ыңгайсыз болуп калат. Ушул жагы дагы менин жеке оюмда кыргыздарга кичине кыйынчылыктарды алып келет. Дагы бир кыргыздарды кыйнап жаткан нерсе бул албетте тил. Себеби Европанын ар бир мамлекеттин өзүнүн мамлекеттик тили бар. Мисалы Польшада болобу, Германияда болобу, кайсы жакта болбосун орус тили колдонулбайт. Биз кыргыздар орус тилин албетте баардык кыргыздар орус тилин жакшы билбесе дагы орус тилин түшүнөбүз, жана нан берип кой, чай берип кой деген нерсени айта алабыз. Ошондуктан Европага келгенде орус тили жардам бере албайт бизге тилекке каршы. Ошондуктан Европанын ар бир мамлекеттин өзүнүн тилин үйрөнгөнгө туура келет. Мамлекеттик тилди билбесек жумуш табуу өтө кыйын. Эгерде жумуш тапсак дагы абдан начар, айлык азы, эң төмөн болгон, ошондой эле эң оор жумуштарга иштейбиз. Себеби тил билбеген адамдарга ошондой гана жумуштар берилет. Ошондуктан эгерде сиз Европанын мамлекеттерине келем десеңиз, иштейм десеңиз, сөзсүз түрдө тилди үйрөнө баштаңыз деп мен сизге сунуштамакмын. Себеби тил жок, өтө кыйналып каласыз. Урматтуу көрүүчүлөр, кийинки пункт бул болсо негизи эле ошол. Европага келүү абдан кыйын кыргыздар үчүн. Себеби абдан көп каражатты талап кылат, ошондой эле абдан көп убакытты талап кылат. Тилекке каршы биз Европага келүү үчүн сөзсүз түрдө виза алышыбыз керек. Виза жок, кире албайбыз. Мисалы Россияга, Казакстанга же башка мамлекеттерге виза жок эле барып иштеп келүүгө мүмкүнчүлүк бар болсо, ал эми Европанын ар бир мамлекети виза талап кылат. Эгер виза алуу үчүн биринчиден чакыруу кагазын табыш керек, чакыруу кагазы, ошондой эле дагы башка көптөгөн документтерди даярдап, анан ошол күнү гана визага тапшырсак болот. Албетте визага тапшыруу дагы жеңил эмес, анткени ар дайым кезекке турган адамдар көп, кээде 3 айлап, 4 айлап кезекке туруп каласың. Ошондой эле чакыруу кагазын жасатуу үчүн, страховка жасатуу үчүн жана башка документтерди жасатуу үчүн дагы каражат талап кылынат. Ушунун баары негизи эле кыргыздарды абдан кыйнайт. Жумушка келебиз деп бул жака иштөө үчүн башында көбүрөөк бир инвестиция алыш керек болот ошо Европага келүү үчүн. Анан гана ушул Европага жол ачылат. Тилекке каршы мүмкүн бул нерсе келечекте өзгөрбөйбү айтуу кыйын, бирок тилекке каршы азыркы күндө ушундай кыйынчылыкты жаратып келет. Урматтуу көрүүчүлөр, эсиңиздерге сала кетсем, ушул каналда Польшага кантип келсе болот жана канча каражат, ошондой эле канча убакыт талап кылынат, ошол тууралуу баарын кенен айтып бергем. Эгерде ал чыгарылышты көрөм десеңиз, мен ушул жерде мынакей көргөзүп коеюн ушул видео. Ошондой эле ушул видеонун алдында комментарийлерге шилтемесин коюп коем. Ал жактан шилтеме менен өтүп, ал видеону көрсөңүз абдан пайдалуу болот деп ойлойм. Ал эми кийинки пунктка өтсөк, бул албетте салыктар. Баарыбызга эле көп адамдарга эле белгилүү, Европада салыктар абдан көп. Канчалык көп айлык алсаң, канчалык көп акча тапсаң, ошончолук көбүрөөк салык төлөйсүң. Албетте салык ар бир мамлекетте ар кандай. Мисалы азыр Польшада 12% башталып атат. Эгерде көбүрөөк айлык тапсаң, анда 32% төлөйсүң. Ал эми Германияда андан да башкачараак. Жана ошондой эле Европанын ар бир мамлекетинде ар кандай болот. Анан дагы бир жолу эскерте кетейин, канчалык айлык акың көп болсо, ошончолук салыкты көп төлөйсүң. Ошондуктан дагы бул кыргыздарга кичине кыйынчылыкты жаратат. Себеби Кыргызстанда биз салык төлөгөндү жаман көрөбүз, өзүбүзгө баарыбызга белгилүү, кыргыздар билебиз. Анткени көп учурда жумушка орношуп жатканда мындай ооз-эки сүйлөшүп алып эле анан иштеп бүткөндөн кийин айлык акыны конвертке алып дагы көнүп калганбыз. Бул жакта андай эмес, сөзсүз түрдө иштеп баштадыңбы, ал айлыктын кээде жарымына чейин кайрадан мамлекетке бергенге туура келет. Ошондуктан бул нерсени эске алыш керек. Европага келип иштейм десеңиз, салык төлөгөнгө дагы даяр болуш керек. Анан дагы айта кете турган нерсе, Европада көп нерсеге салык төлөгөнгө туура келет. Уна сатып алдыңбы, унага салык төлөйсүң. Үйүңдө телевизор барбы, телевизорго салык төлөйсүң. Дагы башка ушундай майда чүйдө нерселердин баарына салык төлөнөт. Европалыктар өзүлөрү көнүп калган бул нерсеге, алар бул нерсеги мындай нормалдуу көрүнүш деп кабыл алышат. Ал эми кыргыздарга албетте бул башкача көрүнүш, анткени биз дагы деле ушул салык төлөө боюнча ушул системага жакшы көнө элекпиз.
Эгерде кийинки пункт тууралуу айтсам, бул албетте өлкөдөгү мыйзамдар. Ар бир мамлекеттин өзүнүн мыйзамдары бар жана ошол мыйзамдар өтө катуу иштейт. Ошондой эле Европанын жарандары, европалыктар өзүлөрү ошол мыйзамдарга баш ийип абдан көнүп калышкан. Ал эми кыргыздар келгенде ошол мыйзамдарды аткарып, ошол мыйзамдар менен иш алып барып, ошол мыйзам аркылуу өзүнүн жумушун бүтүрүү кичине кыйынчылыкка туруп жатат. Себеби албетте биз Кыргызстандан көп нерсеге билбейм, мүмкүн азыр абал өзгөрдү, бирок мен жашап жүргөндө көп нерсе тааныш аркылуу бүтүрүп, акча бере калып бүтүрүп, коррупция болгон үчүн көп нерсени бат-баттан бүтүрүп, ушундай нерсеге көнүп калганбыз. Ал эми бул Европанын мамлекеттеринде мыйзам барбы, демек ошол мыйзамга баш ийүү керек. Европалыктар да өзүлөрү көнгөн, мыйзам болсо ал мыйзамдан чыккысы келбейт, себеби билет, эгерде мыйзамды бүтсө катуу жооп берип каларын билет дагы, ошондуктан мыйзамды бузгандан коркушат. Бир мисал келтирсем, мисалы Европага келип кыргыздар документ жок эле иштей берем, андан кийин документ жок иштей берсем салык төлөбөйм, айлык акым көп болот деп көп адамдар ушундай ойлойт экен. Бирок чынында келгенде Европадагы фирмалар, ошол жумуш берип жаткан адам сизди документ жок алгысы келбейт, алгандан коркот. Себеби бир адамды азыраак акча төлөп иштетем деп, анан мамлекетке көп деген суммадагы штраф төлөп, анан кайра ошол фирмасынан айрылып калуудан коркот. Ошондуктан бул жакта ар бир жумуш берген адам, жумуш берген фирмалар мыйзамды бузбай легалдуу жумушка алууну каалашат. Анан албетте бул жерден да кыргыздар кыйналып келет, анткени документ жасатуу убактысы көбүрөөк болот, узакка созулуп кетет. Анан батыраак эле Кыргызстандан келди, дароо жумуштап, жөн жатпай иштей берейин деп ар кандай алдамчыларга алданып, өзүлөрүнүн убактысын, ошондой эле каражатын дагы жок кылып жатышат. Ошондуктан сиз Европага келем десеңиз, сөзсүз түрдө эсиңизде болсун, Европада мыйзамдуу иштеген гана эң жакшы. Себеби мыйзамсыз иштейм, мага көбүрөөк айлык төлөп бер деп жумуш издеп жүрсөңүз дагы мүмкүн көп адамдарды, жумуш берген фирмаларды өзүңүз коркутуп алышыңыз мүмкүн. Ошондуктан Европага келесизби, демек мыйзамга баш ийүүгө даяр болуу керек. Кийинки пунктка өтсөк, бул албетте пландап жашоо. Мүмкүн көп адамдар билбейттир, бирок Европада пландап жашаганга ушундай көнүшкөн. Биз чынын айтсам, өзүмдүн байкоомдо кыргыздарга европалыктардай болуп пландоо өтө кыйын. Булар 1 жыл мурун, 2 жыл мурун пландап коюп, анан ошол планын аткарып, ушул нерсеге көнүп калышкан. Жада калса чач тарачка баруу үчүн пландап жазылышат телефон аркылуу. Жада калса тырмагын жасатуу үчүн барып пландап жазылышат. Жада калса билбейм, ушундай кичинекей майдан нерселер, бирок баардык нерсеге пландап жазылып анан барышат. Себеби мына мен азыр чач тарачка барып кеттим, барып кыркып келе калайын, чачымды кырктырып келе калайын дегенге мүмкүнчүлүк жок. Себеби баардыгы жазылган. Эгерде ошол жерде адам жок болуп калган болсо дагы сизди кабыл албайт, анткени сиз алдын ала жазылган эмессиз. Ошондуктан бул жерден да кыргыздар абдан кыйналышы мүмкүн. Себеби биз баардык нерсени спонтанно мынтип ушул нерсени жасаш керек деп туруп жасап коюп, анан көнүп калганбыз. Ал эми бул жактан иштеп жүргөндө дагы пландап үйрөнүш керек. Себеби жумуштан отпускага чыгам десеңиз, минимум 3 ай калганда, жарым жыл калганда жумушуңузду эскертип, мен ушул убакта жумушка чыгам, анан жумуштан отпускага чыгам, эс алып келем деп ал жерге сөзсүз түрдө жазып койбосоңуз, анда сизди туура эмес түшүнүшү мүмкүн. Эмнеге өзүнүн каалаган нерсесин кылып жатат деп. Ошондуктан европалыктар пландаган жагынан чемпиондор деп айтсам жаңылышпайт болушум керек. Кыргыздар үчүн бул өтө кыйыныраак нерсе. Ошондой эле эгерде биз пландаганды Европада жашоого көнүүнү кааласак, анда сөзсүз түрдө пландаганды үйрөнүшүбүз керек. Эгерде кийинки пункт тууралуу сүйлөшсөк, бул албетте Европадагы кымбатчылык. Кыргызстандан Европага жумушка барам, айлык акысы абдан көп экен. Мисалы, айына 2000 евро алат экен, 3000 евро алат экен деп абдан сүйүнүп кыргыздар келет. Келгенден кийин анан бул жака келгенде недовольный болуп калып атышат. Эгерде орусча айтсак, өзүлөрүнүн иштеген жумушуна ыраазы болушпайт, ошондой эле алган айлык акысына ыраазы болушпайт. Эмне үчүн? Себеби канчалык албетте бул кыргыздар азыр көп учурда ушундай физический жумушка келип атышат, кара жумуштарга. Ошондуктан ал жактан көп айлык алуу үчүн абдан көп саат иштеш керек. Анан албетте ал нерсе кыйнайт кыргыздарды. Ошондой эле айлык акысы болсо мурдак айтылган нерседен азыраак болот. Себеби жана айтып кеттим, салык төлөгөнгө кетет. Ошондой эле алган айлык акынын көп нерсеси бул күнүмдүк жашоо турмушка кетип калышы мүмкүн. Мисалы, батирди ижарага алуу үчүн өтө кымбат акча төлөшүш
төлөш керек болот. Ошондой эле башка тамак аштар дагы кымбат болот, коомдук транспортко түшүү дагы өзүнчө кымбат. Унаа сатып алдыңбы? Ал унаага сөзсүз түрдө страховка сатып алыш керек. Эгерде шаардын ичинде айдап жүрсөң, паркингге токтотуп эле 1 саатына жок дегенде 3 евродон төлөйсүң. Ушундай мындай майда чүйдө болбогон нерселер, бирок айлык акынын көп бөлүгүн ошол чыгымдар алып кетет. Ошондуктан дагы албетте бул кыргыздарга жакпайт жана кыргыздарды кыйнайт. Себеби кыргыздар жумушка келип атканда алдын ала эсептеп алат. Мен 1 жыл иштесем, мынча айлык чогултуп коет экем деп, анан бирок келгенде кымбатчылыкты көрүп, абдан нааразы болуп, бул жактагы жашоо дагы жакпай калышы мүмкүн. Сиздер менен дагы бир пункт тууралуу бөлүшкүм келип жатат. Албетте бул медицина тууралуу болсун. Себеби баарыбыз эле көнүп калганбыз, Европанын мамлекеттери абдан өнүккөн, инфраструктура абдан жакшы өнүккөн, анан медицинасы өтө бийик деңгээлде болуш керек деген түшүнүк бар. Негедир бирок чынында жакшы, бирок кемчиликтери дагы бар. Кандай кемчиликтер? Бул биринчиден абдан кымбат. Эгерде сиз Европанын мамлекетинде иштеп жүрүп, страховка албасаңыз, анда бир гана жөн консультация үчүн 100 евро төлөшүңүз мүмкүн. Ал эми көрүнөм, операция болом же башка нерсе кылам десеңиз, анда өзүңүз эсептеп мындай элестетип көрсөңүз, абдан көп каражат талап кылынат. Ошондуктан европалыктар бардыгы страховка сатып алганга аракет кылышат. Анан медицинанын дагы бир чоң кемчилиги бул албетте күтүү. Европанын бардык эле мамлекеттеринде медицина бир специалистке көрүнүү үчүн кээде 1 жылдап күткөнгө туура келет. Айрыкча невролог, хирург деген специалисттерге көрүнүү үчүн кээде 1 жылдап, 1,5 жылдап күткөн адамдар бар. Себеби страховка ушундай иштейт, күтүп тура бересиң. Башка айла жок. Ал эми жеке клиникаларга барам десең, албетте азыраак күтөсүң, бирок ал жакта да күтөсүң, азыраак күтөсүң, бирок жана мен айтып кеткендей, абдан көп суммада каражат төлөгөнгө туура келет. Урматтуу көрүүчүлөрүм, бүгүн мына ушул темада сиздер менен сүйлөшкүм келген. Сиздерге пайдалуу болду жана кызыктуу болду деп ойлойм. Эгерде сиз Европанын мамлекетинде жашасаңыз, өзүңүздүн оюңузду жана кандай кемчиликтер менен туш болдуңуз, ошол тууралуу жазып кетсеңиз, абдан пайдалуу болот деп ойлойм. Сиз баарыңыздарды комментарийге ой пикир жазууга чакырам. Ошондой эле каналга катталганды унутпаңыз. Кийинки чыгарылыштардан көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.